досторубуз, кандайсыңар? Маанайыңар жакшыбы? Салам! Бары жакшыбы? Бүгүнкү сонун болдубу? Ооба достор, Данегим көрсөтүүсү башталды. Эми баарыбыз сону маектешип, кызыктуу маалыматтарды көрүп, алып, анан кийин оюн ойнойлук, достор? Эфир бүткөндөн сабак окуйсуңар деп койбойсузбу? Ой, Элина, ти сабакты айтпай эле турбаймынбы? Биздин досторубуздун маанайы да түшүп кетпесин. Эмне үчүн? Сабак кызыктууго? Ой, Элина, билесиңби, азыр билбейм, баарыңар эле сабакты аткарганы жаман көрөсүңөр го. Мисалы үчүн, мынакей экранын артында отурат го биздин сары досубуз. Ошол айтып атат, мага сабак жазган жакпайт деп. Ал эми Амир эртең менен турган жактырбайт экен да. Ой, Элина, мага деле эртең менен турган жакпайт. Таң атпай турасың, суук, анан жылуу төшөктөн да тургуң келбейт го. Жылуу төшөктөн тургуң келбей, бирок сабакка же окууга, жумушка кечигип аткан болосуң. Анан кийин эртең менен таң атпай туруп, чуркап, тамак жасап, үйдүн баарын тең жыйнап ушинчип келесиң, Анан кийин күн жылып калды го. Күн жылып калып, азыр жыргайбыз десек, кар жаап салды. Гүлжан эже, а сизге эмне, кар жакпайбы? Жок, жагат, билесиңби? Бирок жылуу болгон жакшы го. А мага кар жагат. Кечке жылгаяк деп ойноп жүргөн кандай сонун. Ай, керемет, сен ушу жылгаяк деп биздин досторубузду аябай кызыктырып койдуң окшойт, Андан көрө достордон сурабайлыкпы, кандай силерде жаңылык бар, достор, айткылачы. Мектепте эмне жаңылык, ким уктап сабакка барбай калды, үйдө эмне жаңылык, бала бакчага ким барбай калды, ошонун баарын айтып бербейсиңерби? Гүлжан эже, уктап калып сабакка барбагансо болобу? Мисалы мен таптакыр сабактан калбаганга аракет кылам. Анткени билим мугалимге эмес, бизге керек го. Ой, азаматсың, Элина, туура айтасың. Эми бирок билесиңби, ар бир мектепте бар да, жалкоолонуп, анан эрте эле чоңоюп кетсек деген досторубуз. Балким. Бирок сабакка жакшы катышпаса да, ар кандай спорт туруна катышып, мелдештерди жеңген досторубуз да бар да. Ой, туура айтасың, Элина, туура айтасың. Ар бир адамдын өзүнүн жөндөмү бар, туурабы? Ошо жөндөмүнө жараша ийгиликтерди жаратса болот. Анан эң негизгиси силерде убакыт азыр кенен, достор, ошон үчүн жалкоолонбогула. Менин оюмча биздин достор жалкоо эмес, тескерисинче көп нерсеге кызыгат да. Ооба, туура айтасың, Элина, туура айтасың. Анан билесиңби, мен мынтип ойлойм да, ушу ар бир окуучунун, ар бир биздин ушу досторубуздун мектептен тышкарыдагы өзүнүн бир китептикчеси болуш керек деп ойлойм да. Ошо китептерди алып, окуп, анан күнүгө ушу китеп окууну деген бир адатка айландырыш керек, достор. Күнүгө жок дегенде бир жарым саат, 10 мүнөт, 15 мүнөт китеп окуп коюш керек. Мисалы, уктар алдында китеп окуса жакшы дешет, Гүлжан эже? Ооба, туура айтасың. Мисалы, ким сабактан тышкары китеп окуйт, достор? Кана, айткылачы, Элина, сен китеп окуйсуңбу? Мен сабактан тышкары пайдалуу китептерди окуганга ар дайым аракет кылам. Азыркы учурда Полиана деген китептин 2 бөлүмүн окуп жатам. Кызыктуу китеп окшойт. Эмне жөнүндө китеп? Айтып бербейсиңби, Элина? Ал китеп Полиана деген кыздын жашоосу жөнүндө. Полиана жетим болгондуктан ар кандай кыйынчылыктарды башынан кечирет. Бирок ал кыйынчылыктарга карабай дайыма жашоого ыраазы болуп жашап келет. Ошондой эле, достор, биз да жашоого ыраазы болуп жашасак, баары жакшы болот. Азаматсың, Элина, сонун сөздөрдү айттың. Элина, ал эми мисалы үчүн сен жомокторду деле окуйсуң да, ошо жомокторду окугандан кийин кандай сезимдер болот, кандай ой келет? Эч качан терс карман болуум келбейт. Чоңойгондо жакшы адам болуп, калп айтпай, бирөөгө жамандык каалагым келбейт. Азаматсың, Элина, кандай гана ушу бир таттуу кызсың да. Анда мындай кылбайлыкпы, Элина? Сен үйгө баргандан кийин мен жаккан каарман деген, мага жаккан каарман деген, жомоктогу каарман деген сонун дилбаян жазып кел, Макул. Андан көрөчү, азыр деген досторубуз айтып атышса керек, ой, жаңы эле сабактан келдик, сабактан келсек деле кайра сабакты айтып атышат деп. Кел, андан көрө азыр көнүгүү жасайбыз. Макул, кеттик. Силер эми жылдызсыңар, сыналгыдасыңар. Айланада болсо күйөрмандар. Көңүлдүү көнүгүүнү баштайбыз. Кеттик, салам достор. Азыр телефондорду таштайбыз дагы көңүлдүү көнүгүүгө кошулабыз. Анткени биз сонун укмуштуудай көнүгүүлөрдү жасайбыз. Алгач биз денебизди ойготуу максатында дал ушундай көнүгүүлөр жасайбыз.
Кадамдарды оңго, солго, алдыга, артка жасайбыз. Кеттик анда эмесе. Оңго, солго, алдыга, артка. Оңго, солго, алдыга, артка. Азаматсыңар. Азыр болсо, ал деген биздин манжаларыбызды жибитүү. Кеттик анда эмесе. Кана эми бөбөктөр, манжаларды жибиткиле, кана кошулгула. Азыр болсо достор, күчүбүздү байкайбыз. 1, 2, 3, 4 деп жасайбыз. Чогуу кеттик. Анда эмесе оң колдон 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Азаматсыңар силер, балбансыңар силер. Кийинки көнүгүүдө биз мени ушундай жөнөкөй жигит болобуз. Анткени биз эмне кылабыз? Шыпырабыз, достор, кана солго, солго. Биз шыпыратабызбы же чалгы чабып атабызбы, достор? Шыпырабыз. Кантип шыпырат эле? Колдо шыпыргын элестетебиз. Шыпыр, 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 чоң рахмат. Эми болсо кийинки көнүгүү болсо, азыр болсо элестетебиз биздин алдыбызда жылдыздар. Алар кимдер? Футболчулар. Ошол футболчуларды биз кантип колдойбуз? Колубузду оңго көтөрөбүз дагы. Гол, 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 гол. Сол кол менен, гол. Азыр болсо достор, акыркы 3 кыймылды кошуп, биз музыканын коштоосунда бийлейбиз. Кеттик анда эмесе. Кайра башынан. Чоң рахмат. Элина сонун көңүлдүү көнүгүү жасадык, Ооба. Туура айтасың. Элина, билесиңби, ушу бизден кичинекей кезибиздечи такыр көңүлдүү көнүгүүдө эле жазачу эмеспиз. Керели кечке эшикте ойноп, эки эсе көнүгүү жасап койчубуз да. Азыр болсо силер эшикке деле чыгып ойнобойсуңар го дейм. Туура айтасыз, Кожон эже. Азыр кочода шаардын балдары эшикке деле чыгып ойношпойт. Мисалы биз ойноо үчүн ата-энебиз менен парктарга барабыз да. Ата-эне менен паркка барыппы? Ал эми жайында каникулда барып, айылда каалагандай эшикте ойногон сонунда. Кожон эже, айылдагы балдардын жашоосу менен шаардагы балдардын жашоосунан кызыктуураак, Элина, албетте кызыктуураак да. Эми билбейм, бирок ар бир адамдын өзүнүн оюну боюнча, Бирок билесиңби, айылда деген балдар мурда чырылдап, күнүгө ойноп, кар жаап, кыш келди дегендечи, жылгаяк теп, ботинкебиз тешилип калгычакта ойноп жүрө берчүбүз да. Азыр ботинке эмес, байпак жыртып ойноп калдыңар деп айтат да чоң эне. Элина, сен сонун сөздөрдү айтып коесуң да. Эми эң негизгиси айыл сонун, Кожон эже, сизге эмне, шаар жакпайбы? Жок, шаар жагат. Эми айыл деген бирок сонун го, жайында барасың, эс аласың. Сага шаар жагабы? Ооба, жагат. Эмнеси менен жагат? Мага шаар деген кооздугу менен, таза абасы менен, тамак аштары менен жагат. Азаматсың. Ал эми айылга бардың белең? Ооба, барып келгем. Айылдын эмнеси жакты? Мага айылдын кечке эшикте досторум менен ойноп жүргөн жагат. Билесизби, Кожон эже? Мен деген былтырчы айылга барып келдим да. Ал жактан жайлоого да бардым да. Мага жайлоонун жашоосу, каймак кантип бышыларын көрдүм, кантип курут жасаса болот ошону көрдүм, кымызды кантип жасаса болот ошону да көрдүм да. Мага деген жайлоонун жашоосу абдан жакты да. Абдан жакты? Ооба. Эгерде мисалы үчүн сенин курбуң деген чет өлкөдө жашайт да, ошо чет өлкөдө жашаса, анан кийин Бишкекти кантип сөз менен айтып бермексиң, ушундай сүрөттөп кантип айтып бермексиң? Бизде Бишкекте ушундай жерлер бар, анан кийин бизде мисалы үчүн айылды сонун сүрөттөп бердиң, ушундай каймак бар, анан кийин таза аба деп, ал Бишкекти кантип айтып бермексиң? Кожон эже, мен чет өлкөлүк курбум болсо, Кыргызстаныбызды мактанып эле жаткан акмын да. Мен деген чет өлкөлүк досума, курбума
Биздин Бишкек абасы таза, табыгы тамак аштар, жана ошондой эле айланасында эс ала турганга кооз жерлери бар деп сүрөттөп бермекмин. Ай Элина, эми ушуну менен жагасыңар да ушундай кызыктуу, күтүлбөгөн суроолорго так ушинтип жооп берип коесуңар. Андан көрө Элина кел, азыр баарыбыз досторубуз менен чогуу ушу менин оюм деген түрмөктү көрөлүк. Макул, кеттик. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кош келдиңиз. Саламатсың Баяна? Жакшы. Салам алейкум, кандайсың? Жакшысыңбы? Кандайсың, карындаш? Жакшы. Мен сени бир жерден көргөндөй болдум. Жок. Жума намаздан көргөн эмес беле? Жок, мына калдым. Жума намазга. Кайдан? Шайлоодон көрдүм беле? Кой турганда. Автобуста маршруткада бетим жааш турган, жааш калган. Сен эмеспи? Чыгам эмесмин. Мен кандай жүрүп турмун? Жакшы. Сонун жүрүп турмунбу? Ооба. Кандай экен? Я, красавчик экенсиз. Я. Красавчик экенсиз. Кайчы? Кыздарга жагат окшойсуз. Кайдан келип калдың? Калсардан 6-көчөдөн. Мен 12-көчөдө жашайм. 5-4-көчөдөгүлөр кандай турушат? Жакшы. 13-көчөдөгүлөргө ысык салам айтып койчу. Калсордо чаңбы дагы деле? Жок. Кеде-кеде чаң болуп калат, ошолор мынтип эле бут туз менен мынтип койсо эле кетип коет. Кана ырдап койчу. Сезим менин периштем, жан дүйнөмдө эриткен, бергим келбейт башкага, сендей сұлу кызды мен дүйнөгө адам бергелет, сүйүү деген керемет, көп кыздардын ичинде тандаган сен эле, узун кара чачтарың, түп келишкен каштарың, жүрөгүмдүн төрүнө орун алдың сен жаным, сүйүүм сага арналат, сүйүүм ырга айланат, ушул ырым жүрөктө өчпөс болуп сакталат. Досум, эмне болду? Ким тарынтты сени? Мамамды. Не деп тарынтты сени? Я. Ашыкты тартканда мен. А эмнеге ыйлап атасың? Тартып дагы. Я. Тарыны бага. Бишкек шаары сен үчүн эмне? Менин дүйнөм. Менин оюмча бул мекеним, жашоом. Бишкектин эмнеси жагат жана эмнеси жакпайт? Машина тыгылган жакпайт. Анан болсо машина өтүп кеткенде дагы мындай атылат да. Суу чачырап кетет. Ооба, суу чачырып кетет. Демек, Арчебишкте жашаганын билип турат. Ооба. Мага эң жаккан негизи айыл болчу. Азыр болсо шаар. Шаарда көп нерсе бар да. Аттракциондорго түшөбүз, балмуздак жейбиз, сокторду сата алабыз. Маршруткадан тыгылып, мынтип бир жак бараткан жакпайт. Эми маршрутка айдаган байкелерге деле акча керек да, аларда жан багыш керек, үй бүлөсүн багыш керек. Ошон үчүн толтуруп батырып алат окшойт баарыбызды. Ошентип тыгылган жагатыш керек ага. Өздөрүнө жагатпаш керек, Билет. Ооба. Айылдагылар Бишкекке келип, акча табып, пайыздарга салып турат. Бишкекте эмнелер бар? Көп нерсе. Эмне мисалы? Самсы сатат, магазин бар чоң. Калажатта да ушундай бар, чоң магазин. Биздики так мындай да ушундай чоң магазин, да Калачатта болсо мындай магазин. Шаарыбыздын мынтип өнүгүп атканына ким көп салым кошкон? Ким үчүн өнүгүп атат? Ким жакшы иштеп атат деп ойлойсуң? Атам. Бишкекте эмне жумуш кылып көп акча тапса болот? Врач болгондон операция кылсам көп акча табат. Сен мүмкүнчүлүгүң болсо шаарга эмне кылмаксың? Мен шаарга көп автобустарда келип, мындай адамдар баратканда тыгылбай, нормально. Ар бир мектепке бирден автобус болот. Качелар көп болсочу. Дубайдагы чоң-чоң үйлөрдү Бишкекке дагы салдырып, ошентмек.
Бишкекти мен дагы чоңураак кылып салмакмын. Чоюп салмак белем. Ооба. Биздикидей кылып. Эгерде чет өлкөдөн сенин бир досуң келип кала турган болсо, шаардын кайсы жагын көргөзөт элең? Толорун кооз кафелерге, парктага, мороженое жедип, андай сыйламакпыз ошентип. Сыйлап, Биз кыргыздар сыйчылбыз го. Кең пейилбиз, меймандоспуз го, Биз ош базарга жеткенде айландырып кетпейт. Кандайдан айландырып? Базарда аттап кетмекпин. Бишкек шаар аябай жылуу болсун деп. Таза болсун Бишкек. Аттракциондор көп болсун. Анан болсо балмузактарды көп кылып, арзан кылып. Семечка чакпаш керек. Алдакта таштандан таштабагыла деп. Бишкегим, Бишкегим, борборум сен, бүтүндөй жүрөгкө орнодуң сен. Бактылуу жүрөгөр орнодум сен. Бар болгуң, Бишкегим сен. Дос, кандай жүрөсүң? Бар жакшыбы? Сен кайдан жөрмөлөп чыгып калдың я? Я. Достор, ушу биздин сонун маяк куруп берген Самат байкеге рахмат айтабыз. Биз болсо эфирибизди улантабыз, достор. Ооба, анан биздин кийинки сонун кызыктуу түрмөгүбүз баарыбыз күтөбүз. Бул кайсы түрмө Элина? Жаныбарлар дүйнөсү. Ай, туура айтасың. Ооба, достор, жаныбарлар дүйнөсү. Биз деген ушу дүйнө жүзүндө миллиондогон жаныбарлар бар. Анан ал миллиондорду изилдеп, анан бизге бүгүн Мухаммед айтып берет экен. Бүгүн билесиңби, каман жөнүндө айтып берет экен Мухаммед. Сонун кызыктуу маалыматтарды угуп алайлык, Негизи жапайы каманды көргөндө коркуп качпаш керек экен да. Эгерде сен коркуп кача турган болсоң, ал сени артыңан куулап барып тоголото сүзөт экен. Ой, мен Элина муну билген эмесмин. Рахмат ушинтип айтып бергениңе. Андан көрө азыр дагы жаныбарым, жандосумдан жашынакай сонун маалыматтарды угуп албайлыкпы? Кандай дейсиң, Макул, кеттик. Кандайсыздар, достор? Мен силерге бүгүн жапайы камандар жөнүндө айтып берем. Жапайы каман чочконун тукумуна кирет. Бул чочко тукумунун эң чоң түрү. Жапайы чочколордун салмагы 100 килограммдан ашпайт, бирок 150-200 килограммга чейин жетиши мүмкүн. Европада 270 килограмм салмактагы камандар болгон. Бүгүнкү күндө жапайы камандар дээрлик бардык жерде жашайт. Бирок эң биринчи алар Европада жана Азияда жашаган. Каманды көп элдер күчтүн жана асыл тукумдуулуктун символу катары эсептешкен. Жапайы каман тайга талааларынан баштап тропикалык токойлордо жана чөлдөрдө жашайт. Байыркы убактарда каманга аңчылыкка чыгуу жаш мергенчилерге чоң сыноо болгон. Ал эми геттерге түшүрүлгөн камандын сүрөтү кайраттуулуктун символу болуп эсептелет. Бул жаныбар тамактанбайт. Өсүмдүктөрдүн тамырларын, мөмөлөрдү, жаңактарды, жалбырактарды, курт кумурскаларды, чычкандарды, жыландарды, бакаларды жеберет экен. Силер билесиңер, достор, каманга жыландын уусу таасир бербейт. Ошондуктан жылан менен курсагын тойгозуудан баш тартпайт. Сыртынан аябай олдоксон көрүнгөнү менен сууда мыкты сүзөт. Жапайы камандар түнкү жаныбарлар. Алар бактын бутактарында 12 сааттай укташат. Жаратылышта 10 жылдай жашашат. Достор, менде уйкучу экен, Анын дагы бир өзгөчөлүгү азуу тиштери. Каман жетилгенде тиши 25 сантиметрга чейин өсөт. Ал тиштер менен тамырларды казып, тамак таап жеш үчүн жана аюудан же карышкырдан коргонуу үчүн колдонушат. Достор,
Силерге менин маалыматтарым жактыбы? Биздин Instagram баракчабызга катталып койгула. Мынакей достор, ушу биздин студиябызга сонун жылдыздуу коногубуз келип калды. Ырчы балабыз Келдикеев Дастан. Тааныштыра өтөлүк, Кандайсың, Дастан? Кандай келип алдың? Жакшы. Азаматсың. Дастан, анда ушу өзүң жөнүндө айтып биздин досторго тааныштыра кетпейсиңби өзүңдү? Кандай дейсиң? Макул. Менин атым Дастан. Мен 8 жаштамын. Бишкек шаарынын Воен Антоновкадан айылынан келдим. 2 класста окуйм. 2 класста окуйсуң. 4 бир тууганмын. 4 бир тууганмын деп айтты. Азаматсың, Дастан. Дастан, ал эми ушу сен ырдайт экенсиң, Ырдайт экенсиң. Ырды эмне болуп ырдап келип калдың элең? Мен өзүм кичинекей жагымдан баштап музыкаларды угуп, ырларды угуп, жаккан ырларымды жаттап, анан кийин ушинтип кызыгып калгам. А сенин эң жакшы көргөн ырчың ким? Кубаныч Баркалбасов, Мирбек Атабеков, дагы Нурлан Насип. Азаматсың. Анда Дастан, мындай кылбайлыкпы? Ушу сен ырдаймын дедиң, 8 жашта экенсиң, ырдап баштаптырсың. Ушуну карачы, Баластан телеканалына чыгып, өзүңдү көрсөтүп калыптырсың. Анда биздин досторубузга ырдап бербейсиңби? Кана өнөрүңдү, бир куплет, өзүңдүн өнөрүңдү көрөлүк. Кубаныч Баркалбасовдун элен. Айыл деген. Кызыксаң келгин айылга, кызыктуу кышы жайында, жашоонун таттуу күндөрүн өткөргөн сонун айылда. Жашоонун таттуу күндөрүн өткөргөн сонун айылда. Айылым алтын бешигим, алмаш кыз котун бешигим. Аппак гүлгөр олсун, ар дайым атыр деңизим. Ай, баракелди. Дастан, керемет аткаруу болду, Дастан, бүгүн бизге саат канчада келдиң? 4:30. 4:30 келдиңби? Ай, Дастан, сен бизден эртеле келгенсиң го, алып баруучулардан эртеле. А негизи ушу эфирге эрте келиптирсиң. Бир жакка барганда, окууга же мисалы үчүн ырдаганы барганда кастингтерде дайыма ушинтип эрте барасың же кечиккен убактың деле болобу? Эрте барам. Эрте барасың. Эрте дегенде канча ушунда? 1 саат эрте барасың, 2 саат эрте барасың? 2 саат эрте барам. 2 саат эрте барасың. Ай, баракелди. Элина, карачы, ушу Дастандан үйрөнүш керекпиз экөөбүз. Ооба. Ал эми сен ушу ырдайт экенсиң, кел ушу ырыңа келелик. Макул. Ыр жөнүндө айтып берчи, эмне болуп ырдап калдың? Кантип ырдап калдың? Ата-энең сени алып барды же өзүң эле ырдайм деп чыктыңбы? Жок. Мен кичинекей жагымда биринчи апам айткан эле ырларды жатта, сен ырчы болосуң деп, анан кийин мен ырларды жаттагам. Болсо мен апам болсо күндө мени колдоп жана жетелеп жүрөт. Күнүгө колдоп желдеп жүрөбү? Ай, азаматсың. Анда мындай кылбайлыкпы, Дастан? Ушу сен апаңа, ата-энеңе, досторуңа бүт баарына салам айтып коесуң. Достор, кандайсыңар? Мен Баластан телеканалынын түз эфиринде отурам деп. Ушу биринчи камерага карап салам айтып койсоң болот. Мынакей биринчи камерага карап. Айт. Кандайсыңар, классташтарым? Чоң апа, чоң ата, тайыне. Силерге салам. Ата-энеме апа, ата. Ай, Дастан болсо кичине талкунданып кеттиң окшойт, Ал эми мугалим эжеңчи, мугалим эжең да барбы? Айтыле же, сизге салам. Ошентип койсоң болот, азаматсың. Сен бош убактыңда эмне кылганды жакшы көрөсүң? Ырлар жаттаганды. Ырлар жаттаганды жакшы көрөсүңбү? Ооба. Кандай ырлар жаттайсың? Жаңы ырлар чыкканда жакшы көрөм да, ошолорду жаттагым келет. Жаңы ырлар дегенде ошондо бул кыргыз тилинде эле болгон ырларбы же чет өлкөдөн келген ырлар дагы жаттайсың? Кыргыз тилиндеги. Азаматсың. Ал эми ушу ата-энең, апаң ушинтип сени жетелеп алып барып калды. Костюмуң да сонун экен, карачы, костюмуң кыт жарап турасың. Костюмдарды ким даярдайт сага? Апам. Апаң даярдайбы? Ал эми сен ушу ырдап баштаганда үйдөгүлөр атаң каршы болгон жокпу? Туугандарың. Эч ким каршы болгон жокпу? Ооба. Азаматсың. Ал эми кандай концерттерге катышасың, Дастан? Бир туугандарымдыкына, болсо мен чоң концерттерге бара элекмин.
бирок ошо мен мектепте эми баргам да концерттерге көп жолу баргам. Көп жолу бардың белең. Чоң концерттерге качан барайын деген оюң бар? Билбейм. Билбейсиң азырынча. Жаңыдан баштап сонун ырдап баштаган турбайсыңбы? Аябай бирок сонун ырдайт экен, Сонун ырдайт экен, үнүң да сонун керемет экен, өзүң да цып-цылып ала турбайсыңбы? Ал эми ушул ырдайт экенсиң, сенден тышкары эми үйдө да башка ырдаган адамдар барбы? Бар. Ким ырдайт? Чоң атам менен атам ырдайт. Анда ошо чоң атаң менен атаңдан калган талант экен да, сага дагы. Ай, Азамат. Ал эми кандай аспаптарда ойнойсуң, мисалы үчүн ырдан башка да эмне менен алектенесиң? Дагы бокс спорт менен. Бокс спорт менен. Бокско катышат экенсиң. Мен да чемпион да болгум келет бокстан. Чемпион да болгуң келет. Ошондо келчи мындай санайлык, сен ошондо ырчысың, анан чемпион болгуң келет. Анан дагы ушинтип ырдап концерттерге катышкың келет. Чоң вокалга да барам. Вокалга да барасың. Менин агайдын аты Усейн агай. Усейн агай, салам. Ай, Азаматсың. Эмне үчүн сага ырдаган жагат? Анткени чоң ырчылар болгондо ошондо ырдаганда ошондо элдер көп мактап болгондо мага да жагат да, мен да мактап. Ошондо сени ошондо мактап туруш керек экен да, Дастан. Ай, кел, мактап коелучу, ай Дастан, кандай гана сулуу, таланттуу бала экенсиң, Азаматсың. Бирок эми сен келечегиң чоң бир ырчы болосуң деп ишенебиз биз. Элина, аракет кылабыз. Ал эми ушу келечекте ким болгуң келет? Мен ырдап да жүрөм, бирок мен кесимче милиция болгум келет. Сен милиция болгуң келет. Ой, ошондо сен Дастан башым айланып кетти. Сен бокс боюнча чемпион болгуң келет, анан ырчы болуп концерттерге баргың келет, анан милиция болгуң келет, дагы ким болгуң келет? Ошол 3 ай болгум келет. 3 профессияны алайын деп атасыңбы? Карагылачы достор, 1 эмес, 3 профессияны. Эми жигитке 70 өнөр аздык кылат деген бул чын эле? Ооба. Туура айтасың. Ал эми ушул сен дагы үй бүлөң жөнүндө айтып берчи, 4 бир тууганмын деп калдың. Сен эң күчүсүңбү же эң? Мен орточосумун. Орточосуңбу? Байкемден кийин менмин. Анан сестренкам, анан ниним. Эң кичинекей. Эң кичинекей. Байкең эмне менен алек? Байкең да ырдайбы? Сүрөт тартабы? Азамат, ал эми иниң менен сиңдиңчи? Карындашың? Менин карындашым бийлейт, ырдайт дагы. Бийлейт, ырдайт. Анда баарыңар үй бүлөңөр боюнча ырчысыңар, сүрөтчүсүңөр, анан кийин бийчи турбайбы, Ооба. Ай, Азамат, керемет. Ал эми сен ушу мисалы үчүн сабакка барасың, анан ырдайсың, жетишесиңби негизи? Ооба. Жетишпей калган убактар болобу? Чарчадым, ушу ырдабайм болду деген. Жок. Андай болбойбу? Такыр жок. Такыр, Ай, Азаматсың, карачы, Элина, сонун керемет. Негизи достор, ушундай нерсени мен да үйрөнүш керекмин да, чарчабай жумушка да барып, ырдап, окуп да карагылачы, кандай гана керемет. Ошон үчүн силер да чарчабай, өзүңөрдүн өнөрүңөрдү дайыма өнүктүрүп, окуп баарына жетишкиле, макулбу? Анда эмесе, Дастан, дагы бир куплет ырдап бербейсиңби? Макул. Ушу сонун ырдайт экенсиң, дагы бир жолу угабылчы. Кана? Кимдин ырын ырдайсың? Дагы Жаттаган, каалаган ырыңдан. Мисалы үчүн, жаңы ырларды дейсиң, жаңы ырларды жакшы көрөсүң. Мирбек Атабеков. Мирбек Атабеков. Ай, баракелде. Кана, кайсы ыры? Апам деген. Кана, кел. Экен деген. Караның азар, мен ардайым, карегин кайгы баспай, күлүп турса айдайым. Эркелетипсин кучак жайып, каражам канча жашка чыкса дагы бала кайым. Энекем бай, таза аккан суудай, таң аткан нурундан кейбеч биримми. Ай, Азаматсың, баракелде, достон, соң ырдайт экенсиң. Аябай ушул энеңиңди ырдап отуп кичине ыйлангың келип кетти окшойт, Ай, эч нерсе албайт. Ал эми ушу мектепке барат экенсиң, бүт барына жетишет экенсиң. Анан концерттерге чыгып атканда толкундануу сезимдер болобу сенде?
Эми мектепте чыгасың да ошо. Мектептин концерттерине чыкканда коркосуңбу? Мындай коркпойм, өзүм мындай сезем да, мен ырчымын, мени бүт барып колдоп турат деп. Ошондо сен мындай концертке, мисалы үчүн ушу мектепте чыгып атканда айтат экенсиң да, мен эң жакшымын, мен эң күчтүүмүн, мен деген ырдаймын деп, Ай азаматсың, тура элине сонун көрүнөт экен, Ал эми сен ушу мисалы үчүн сонун ырдайт экенсиң, анан үйдөчү, мына ушу карындаштарың менен, инилериң менен урушуп кетесиңби? Жок. Алар сен ырдап атсаң, ай болду ырдава деп сага келип, сени урушуп, сабактарың кылдырбай ушунчабы? Антпейби? Бир да кылган эмес. Бир да кылган эмеспи? Байкеңчи? Байкең сени колдоп турабы дайыма? Күндө колдоп турат. Күндө? Ырдап атканда молодец деп. Дайым эмне деп айтат? Молодец. Сен жакшы ырдайсың, сен бүт баарын жылдыз болосуң деп. Азамат. Кыйын ырчылардан болосуң деп. Кыйын ырчылардан болосуң деп. Ошо Байкең туура айтат негизи Дастан, туура айтат. Анда эмесе Элина, анда мындай кылбайлыкпы Дастан? Досторубуз менен ушу сенин ырыңды көрүп, сонун бир кичинекей анонстон кийин маегибизди уланталык, Рустам, силер даярсыңарбы? Ойлон, изден, эргүү ал. Жомоку, тартынба, билип ал. Ырда, бийле, көңүл ач, мыкты бол. Баластан жаркын келечекке карай. Ак сүттүн берген
Сен эмне кылып жатасың? Салам Рома, кандайсың? Менго жакшы. Айылдан чоң апам кымыз берип жиберди эле да, ушуну ача албайтам, жантан бери. Балким сен ача аласың. Кана? Муну аябай бекиттирсиңер го? Мен үйдөн чыгып жатканда төгүлүп калбасын деп катуу бурак салган элем да. Адаля, бул эми ынак кымызбы? Эмне дейсиң? Ынак кымызбы дейм. Ынак ал эмне? Албы Адаля, достор келип калганча ачылып калса жакшы болмок, Ооба. Абый, карачы келип калыптыр. Кандайсыңар достор? Маанайыңар жакшы? А биздики болсо эң сонун Адаля кымыз алып келген. Ошону ача албай эле бир аз ора болуп калганбыз. Сен андан көрө айтчы, ынак деген эмнени түшүндүрөт? Аны болсо биринчи достордон сурап көрөлүчү. А мен болсо муну ачканга аракет кылайын, Мейли. Ынак. Бактылуу боркер. Мен өзүмө эң жакын адамдар өзүмдүн курбуларым, досторум, туугандарым болуп кетет. Ал мен жакын, анткени менин жакын досторум ынак. Кыздардын ынак эме, менче ойлонгондочу, жакшы деп ойлонуп да, менче. Жакшы деп ойлонуп атам да. Ынак деген бул мындай, мен оюмча да, жакшы деген мааниде болуш керек деп ойлойм да. Мындай, мен жакшы адаммын деген мааниде болуш керек да. Катуу нерсе деп бирдемсе ойлойм. Ынак деген сөз бул ат, адамдын аты. Мага жакшы мамиле кылган досторумду мен ынак досторум деп атап коем. Ынак апам, ынак атам, ынак үй бүлө, ынак досум. Ынак деген бул адамга жакын болуш. Типа мамаңа, апаңа жакын бол, атаңа жакын бол деген. Ынак бул сөздүн 3 мааниси бар балдар. Биринчиси таза, нак, эч кандай кошундусу жок нукура дегенди түшүндүрөт. Маселен, ынак кымыз, ынак сүт десек, мында эч кандай кошулмасы жок таза экенин түшүнө алабыз. Экинчи, мамилелери, пикирлери жакын, бири-бири менен таттуу мамиледе болуу деп түшүнсөк болот. Мисалы, Суусар менен Айнаш кичинесинен ынак өсүштү. Азыр дагы жакын курбулардан десек, эки курбунун ортосундагы мамилеси бекем экенин түшүнө алабыз. Сөз жакшысын кулак билет, кыз жакшысын ынак билет деген макалды уктуңар беле балдар? Мында кыз жакшысын ынак билет деп башка адамдарга караганда курбусу же досу жанындагы адамдын кандай экенин, сырын, жакшы билерин түшүнө алабыз. Ал эми үчүнчү мааниси жакын, жакшы көргөн, каалаган деген маанини билдирет. Маселен, Айдар таттууга ынак жан экен десек, мында Айдар таттууну жакшы көрөрүн түшүнө алабыз. Түшүндүм. Таза кымызбы деп жаткан турбайсыңбы? Эң туура. Адаля, биздин замандарда суу же ошондой сыяктуу каражаттарды кошуп коет дешет го. Рома, ал жанан кам санаба. Кымызды чоң энем өз колу менен жасайт. Баса, ынак деген экинчи сөздүн мааниси мага аябай жакты. Экөөбүзгө дал келет экен, Албетте, бири-бирибизди колдоп, керектүү учурда жардам берип, ынак достордон бололу, Адаля, ынак деген сөздүн маанисин түшүнө алдык. Эми досторубуз менен коштошолу? Макул, достор, силер дагы өзүңөрдүн досторуңарга ынак достор болгула. Кийинки көрсөтүүгө чейин ой пикириңерди жазганды унутпагыла. Кошкула! Мынакей достор, көптөн бери күткөн биздин мүнөттөрүбүз да келип жетти. Азыр болсо баарыбыз оюн ойнойбуз. Анан шарттарды билесиңер, достор. Бат-баттан чалабыз, туура жана так жооп беребиз. Анан эң негизгиси бизге чалаардан мурун сыналгын үнүн азайтып, алысыраак туруп анан чалабыз. Макулбу? Элина, анда кел ушу биздин досторубузга суроону окуп койбойсуңду? Макул. Эң коопсуз алдыңкы 3 өлкөнү айтып бергиле, достор. Эң коопсуз алдыңкы 3 өлкөнү айтып бергиле, достор. Эң коопсуз алдыңкы 3 өлкөнү айтып бергиле. Кана ылдам бат-баттан чалабыз. Мынакей биздин номерибиз турат. Ушу номерге чалып, бат-баттан жооп берип, ана өзүңөрдүн сонун белеңиңерди алып кетесиңер. Бизде байланышыбыз бар экен. Саламатсыңбы? Саламатсың, каяктан чалып атасың? Фестиваль облусунан чалып отурук. Атың ким? Алинур. Алинур, азаматсың. Алинур, канча жаштасың?
9 жаштасыңбы? Алтыным десе. Кел Алинур, кана айтчы, ушу 3 өлкөнү эң коопсуз алдыңкы 3 өлкөнү айтып берчи. Алинур, биз ойлогонбуз да сен жооп бересиң деп. Макул эми. Дагы бир угарманыбыз бар экен. Саламатсыңбы? Көрөрманыбыз бар экен. Саламатсыңбы? Саламатсыңбы? Уготабыз. Көрөрманыбыз кана бат-баттан жооп бересиз. Алло. Саламатсыңбы? Каяктан чалып атасың? Саламатсыңбы? Ой, макул. Достор, ошон үчүн бат-баттан жооп беребиз, өзүңөрдүн белеңерди алып кетесиңер. Макул, бул ойноп чалбайбыз. Эгерде силер саламатсыңбы? Биздин көрөрманыбыз бар экен. Саламатсыңбы? Каяктан чалып атасың? Ойноп чалбайбыз. Эгерде силер саламатсыңбы? Сыналган үнүн азайтабыз. Достор, да бир жолу шарттарды айтабыз. Сыналган үнүн азайтабыз, анан кийин бизге чалабыз. Макулбу достор? Болду, ылдам бат-баттан чалгыла. Сыналгындан алысыраак тургула. Саламатсыңбы? Саламатсың? Атың ким? Мен Жакып менен жакты дайнегим. Угуп атабыз. Кана, канча жаштасың? Мен 8 жаштамын. 8 жаштасың. Кана, суроого жообуңду күтөбүз. Айта кой. Бат эле, бул оңой эле суроо, Эң коопсуз алдыңкы 3 өлкөнү айтып бергиле. Эң коопсуз 3 өлкөнү, бул оңой эле суроо. Убакыттар, достор, ошон үчүн бат-баттан чалабыз. Саламатсыңбы? Мейли анда достор, элине биздин убактыбыз бүтүп калды, чындыгындачы. Ошон үчүн бизге оюнга бөлүнгөн убактыбыз бүтүп калды, бирок капаланбагыла. Эмки эфирде да биз менен сонун оюнду ойноп, өзүңөрдүн белеңерди алып аласыңар, макулбу? Анда эмесе, жообун айтып койбойлукпу? Эң коопсуз алдыңкы 3 өлкөнү. Бул биринчиси Исландия, экинчиси Жаңы Зеландия, үчүнчүсү Ирландия, достор. Исландия, Жаңы Зеландия, Ирландия. Макулбу? Ойбо оңой эле суроо, ошон үчүн ушуну билип алгыла, маалыматты жаттап алгыла. Анда эмесе азыр кийинки түрмөк, кайсы түрмөк болот? Лайфхак түрмөгү. Лайфхак. Ошондо керемет кыздан кереметтүү лайфхакты көрүп алалы, кеттик. Салам. Кандайсыңар, достор? Силер менен кайрадан дайнегин көрсөтүүсү жана лайфхак түрмөгү. Достор, билесиңерби, ушул эле жер жаңгактардын кабыгы менен сонун ваза же болбосо шамчырак жасалса болот экен да. Башана аны досторубуз билет, себеби мурунку чыгарылышыбызда жер жаңгактан эмес, бирок мисенин кабыгы менен кооз шамчырак жана ваза жасаганбыз. Анда мен эле билбей турбаймынбы? Анда чогуу жасабайлыбы? Мен да үйрөнүп алайын. Албетте, жасайбыз да. Анда даярсыңарбы, достор? Кеттик! Аны жасоо үчүн бизге жер жаңгактын кабыгы, желим жана формасын чыгаруучу ушундай идиш керек болот.
Достор, жасап алдык. Эми акыркы кадам калды. База кооз жана жылтырап туруу үчүн лак сээп койсоңор болот. Мынчалык кооз болот деп ойлогон эмесмин. Муну достор база катары жана майда буюңарга салгыч катары колдонсоңор дагы болот. Мен үйрөнүп алып, эми жаңактардын болгон кабыктары менен жасап чыгат окшойм. Мага бирөөнү бергенди унутпа, Албетте. Эмесе достор, коштошууга дагы учур келип калыптыр. Анда эмесе кийинки көрсөтүүбүзгө чейин жакшы калгыла. Мында эмесе достор, карагылачы, биздин студиябызга экинчи жылдызды коногубуз келип калды. Келгиле тааныштырып өтөлүк. Бул биздин ырчы балабыз Турдалиев Тамирлан. Тамирлан, кош келдиң. Кандайсың, Тамирлан? Кандай келип алдың? Жакшы. Жакшы. Тамирлан, айтчы, биз ошо баарынан эле сурап атабыз канчада келдиң деп. Бүгүн сен канчада келдиң бизге? 5-терде. 5-терде келдиңби? Ой, азаматсың. Аябай эртеле келип турсуң, негизи. Так жүргөн жигит экенсиң сен дагы. Эми Тамирлан, карачы, сен ушу колуңан биз киргенде эле ушу белекпи, бул эмне, грамотабы, эмне жөнүндө ушуну айтып бербейсиң биздин досторубузга? Баардын эле көрүп карап калса керек, бул эмне депчи? Буну мен атам жасап берген. Булар сизге. Бул бизгеби? Ооба. Алтыным десе чоң рахмат, карагылачы достор. Кандай гана сонун. Бул ошондо эмне? Баластан студиясынын Данегин программасынын жалпы жааматынын 23 февраль ата мекендик коргоо майрамыңыздар менен куттуктаймын дейт. Турдалиев Тамирландан. Ой, Тамирлан, чоң рахмат, бул сонун белек экен. Ушул белекти өзүбүздүн студиябызга грамоталар жана сертификаттар турган жерге илип коебуз, элине. Анан күнүгө өткөн сайын, ай бул ушу Тамирландан бери келген белек да деп эстеп турабыз. Тамирлан, сен ырдайт экенсиң. Ырга кантип кызыгып калгансың? Мен мектепте музыка сабагымда Тоғжанжей мугалимим бир ырды, тынчтык керек деген ырды ырдаганда мынтип айткан. Ой, Тамирлан, сен ырың жакшы экен, жакшы ырдайт экенсиң деди. Азаматсың. Тамирлан, анда ошол ырды сонун ырдасаң, анда азыр биздин досторго ырдап бербейсиңби? Кандай дейсиң? Макул. Кел, кана, кеттик, ырдайга. Тынчтык керек карыга да, жашка да. Тынчтык керек кайыңга да, ташка да. Апат күнү жан-жаны бар, өксүгөн. Каректердин кадимкидей жаштамат. Тынчтык керек назик гүлдөргө, наристенип сүйгөм күлкүсүнө. Улан кыздын ак белдүү тунук сүйүүсүнө. Ай, азамат, сен да бул сонун ырдайт экенсиң. Бул сен ушундай тембиринчи мындай экен да, Тамирлан, ушундай ырдап келатасың да, катуу ырдап келип турганы дегендечи, ай мен дагы мындай ой эмне болуп кетти депчи, сонун ырдайт экенсиң, Ай, азаматсың. Ал эми ушу сен Тамирлан үй бүлөң жөнүндө айтып берчи. Негизи ушу сен ырдап атасың, ушу ырыңа каршы болгон жокпу? Мисалы үчүн ата-энең, бир туугандарың, ай эмне кыласың ырдап эле кой, сабагыңды оку деп ушинткен жокпу? Жок. Эч нерсе дешкен жокпу? Эмне дешти сен ырдап баштаганда? Сен балам жакшы ырдайсың деди. Жакшы ырдайсың деди. Ырдай кой дешти. Ооба. Сенин үй бүлөңдө сенден башка бир туугандарың же ата-энең ырдашабы? Ооба. Кимдер ырдайт? Айдан. Айдан? Бул ким? Тек кичинекей бөбөгүм. Кичинекей бөбөгүң ырдайт. Ал канчада? Ал бирде. Бирдеби? Ошондой бирде болуп да ырдайбы? Ооба. Кантип ырдайт? Ал мен Кыргызстан деген ырымды мен ырдап алгандан кийин айылга келгенде аны мен ырдасам, ал ошону угуп алып мен менен кайталады. Кайталады? Ай кызык, достор, 1 жашта сонун ырдайт экен, Кыргызстан деген ырды ырдап коет экен. Аябай кызыктуу болуп атат. Ал эми ошондо өнөр анда сенден өткөн турбайбы иниң, Ал эми ошондо канча айынан баштап сүйлөп баштаган, эгерде 1 жашында сүйлөп ырдап жатса?
Биринчи ал кичинекей өзү кичинекей болгон кезинде айылда болгондо ал тентек болчу. Тентек болгондон кийин мен келгенде бөбөгүм менен Айселден келгенде айдан мени көрүп алып кубанды. Кубанып анан кийин ошондо сен менен дагы ырдап баштаган турбайбы, ушу байкем болот деп. Сен ырга кантип кызыгып калгансың? Ыргабы биринчи мамам мага ырларды ырда, үнүң жакшы болот деп, ошентип мен ырдап, үнүм жакшы кетти. Ырың жакшы деп ошентип ырдап калышкан турбайбы? Ай азаматсың. Анда эмесе ошо ырыңды билдик, сонун ырдайт экенсиң, үйдөгүлөр да каршы эмес экен. Ошо кичинекей кезиңен баштап да ырдайт экенсиң. Ал эми андан тышкары эмне менен да алектенесиң? Ырдан тышкарыда. Лего, футбол. Дагы? Бүттү. Футболго да катышасыңбы ошондо? Ооба. Азаматсың. Кайсы футбольный, мисалы үчүн, клубда ойнойсуң? Же мындай элеби, үйдө досторуң менен эле ойнойсуңбу? Досторум менен ойнойм. Кандай анан футбол жагабы? Ооба. Неси менен жагат? Гол сайганы. Дагы? Чуркаганы. Ден соолукка пайда берет да. Туура айтасың, ооба. Элине, туура. Ооба, достор, футбол деген ушу ден соолукка пайдалуу, ошон үчүн силер да чуркап, спорт менен да машыгып жүргүлө. А сен мектепте кандай окуйсуң? Жакшы окуйм. 5ке окуйм мен. Кайсы сабакты жакшы көрөсүң? Математика, адабий окуу. Адабий окуу. Кыргыз тили, көркөм өнөр, англис тили. Ал кайсы сабак сага жакпайт? Акырын айта бер. Эч ким уккан жок, айта бер. Эч нерсе жакпайт. Эч нерсе жакпайбы? Ошондо сен бардык сабактарды жакшы көрөсүң, бирок ошол бардык сабактарды жаман көрөсүңбү? Кандай эмеси? Кээрде жакшы көрөм, бирок кээрде тажап кетесиң. Ооба. Чарчап кетесиң. Ооба. Ал эми тапшырма аткарган сага жагабы? Ооба. Ошондо биз жана эфирди баштатканда тапшырма аткарган силерге жакпайт деп айткан бул чын эмес экентир, баарыңар жакшы көрөт экенсиңер да. Ай азаматсың. Ал эми ушу сабактан тышкарыда кандай китептерди окуйсуң, эмне менен алектенесиң? Мисалы үчүн спорт менен машыгат экенсиң, ырдайт экенсиң, мектепке да барат экенсиң, үйгө да келет экенсиң. Андан тышкарыда эмне кыласың? Китеп окуйм. Китеп окуйсуң. Кайсы китептер жагат сага окуган? Энциклопедия. Дагы? Бүттү? Кандай энциклопедияларды окудуң? Энциклопедиядан Жер планетасын окугам. Жер планетасынбы? Ай азаматсың. Карагачы достор, сонун кереметтүү биздин бүгүн Жылдыздуу коногубуз экен. Ал эми Тамерлан, ушу сен ырдап чыгасың го, каяка чыгасың? Каякта ырдап чыгасың? Каякта ырдап жүрөсүң? Мектептердеби, чоң концерттерге чыгасыңбы? Концерттерге чыккам, талантстарга 2 жолу. Талантстарга чыктың белең, азаматсың. А сен ушу талантстарга чыкканда кандай сезимдер болгон? Жакшы сезимдер болду. Өзүмдү жакшы сездим. Ай азаматсың. Анда кел анда ушу биздин досторго дагы ырдап бербейсиңби? Кандай дейсиң? Макул. Анда достор, азыр деген бир аз тыныгуудан кийин Тамерлан бизге сонун чыгарманын ырын ырдап берет. Баарыбыз куп коюп угалык. Макулбу? Технологиянын өнүккөн заманында үйдө отуруп алып эле каалаган суроого жооп таба аласың. Айрыкча балада көйгөй пайда болсо, биз ата-энелер дароо интернеттен жооп издейбиз. Бирок тилекке каршы бул жооптор медициналык жактан далилденгенине кепилдик жок. Бирок ата-энелер, менде сиздер үчүн сонун жаңылык бар. Баланы туура багытта тарбиялоо. Далилденген медицинанын негизинде анын ден соолугуна кам көрүү боюнча ар кыл суроолорго жоопторду сиздер Бөбөк программасынан таба аласыздар.
колдады. Чоң рахмат достор. Ушинтип бүгүн эфирибиз сонун болду. Кандай кызыктуу маалыматтарды көрдүк, оюн ойнодук. Андан кийин жылдыздуу конокторубуз менен дагы тааныштык. Бүгүнкү сага эфир жактыбы? Ооба. Эмнеси менен жакты Тамирлан? Ырлар мененби? Дагы маалыматтар менен жактыбы? Абдан жакшы. Ал эми достор, силерге бүгүнкү эфирибиз эмне менен жакты? Эгерде сонун жага турган болсо, анда бизге чалып, WhatsApp номерге жазып койгула. Макулбу, эфир сонун болду деп. Силерди жакшы көрөсүз, Элина. Бүгүнкү эфир сага эмне болуп жакты, Элина, айтчы? Мага бүгүнкү эфир көп пайдалуу маалыматтар менен жакты. Азаматсың, турайсыз. Мен да негизи сонун маалыматтарды алдым. Достор, баарыңарды жакшы көрөбүз. Анан баардык биздин ушу кыргыз элибиздин жигиттерин келе жаткан майрамыңар менен куттуктайбыз. Жакшы калгыла достор.